Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, Кутмангеч, Бейпилдүүн, эми уктай тургандарга. Мен дагы бир бышып калган оюм бар да. Эми оюму дагы бышканда айтам да. Качан көзүм жеткенде ушу быш элек ойлорду айтпайм. Билем азыр айтып атканым ушул убакка чейин көп жылдан бери ойлонуп келаткан нерсени бышып жете элдейм, эсептейм. Азыр айта турган сөзүм да. Мен көп ушунча жыл ойлонуп жүрдүм да. Şu Союз buzulgandan beri ойлоном да, bu adamlar эмне үчүн жакшы адамдар Союз buzuldu, эл дагы buzuldu да, бул чындык. Бул жерде улуумун билесиздер. Союз buzulganda дароо эле башталды да. Союз buzulгандан кийин эле көп өтпөй эле, көп узаган жок. Дароо эле башталды десе болот. Bir tuğan aldап баштады. Какчатып, ушунчалык таш боордук кайдан келди билбейм. Жапырт башталды да. Анан кайдан келди бул? Жакшы эле жүргөн адамдар, мээримдүү адамдар. Үйүнө барсаң, түн жарымда деле барат элек. Достордукуна, туугандардыкына. Бир кабагым кашым дебей. Азыр бирөөнүкүнө түн жарымда барып көрчү, эмне болор экен. Бирөөнү сыйласаң, айылыңа келип калса кокусунан бир жолдо жолугуп каласың, башка айылдан тааныштар, же достор сыйлап койсоң, болду, балеге калдың. Ал сени ошол жака барып калсаң, сөзсүз сыйлачу да. Ошондо сенден өзүң карыз сезчү. Анан мен көп ойлонуп туруп ушуну таптым да. Таптым, анын себебин таптым. Союз убакта өтө байыгандарга чектөө киргизип турчу. Чектөө киргизип, керек болсо кээ бирин үйүн да алып койчу. Балдар бакчасы кылып койчу ошо үйдүчү. Мен бир билем, ана биздин Кара Суу районунда бирөөнүн үйүн мындай картежниктен үйүн алып койгон да, ошо бала бакча кылып койгон. Эми андай мисалдар дагы угуп жүрчүбүз. Анан Союз buzuldu дегенде байыганга жол ачылды адамдаргачы. Ошондо эми бул байлык деген мурда жашоо үчүн күрөш болсо, ал өзгөрдү да. Эми бул байлыкка жарыш болуп өзгөрдү. Адамдар бошонуп кетти. Ошентип анан кийин акча дегенде, дүйнө дегенде адамдын ач көздүгү ойгонду. Баягы чектөө алынды дагы, анан кетти адамдар. Азыркы жаш балдар мисалы үчүн акчаны гана ойлонот да. Мурдакыдай Кудайга шүгүр, үйүм бар, жайым бар. Балдарымдын курсагы ток, кийими бүтүн. Башка эч нерсенин кереги жок мага. Кыздар деле байлыгына карап турмушка чыктуу эмес. Азыр билесиздер да, сураштырат, эмеси кандай экен, ата энеси кандай турат, өзү кандай турат, акча табабы, ошондой болуп калды. Себеби ошол да, байлыкка, ач көздүк. Ошондо мен жакшы адамдарды билем. Ошол жакшы адамдар жакшы ойдон жүрдү бир топко чейин. Жанагы ар жагынан баягы кыйшык өскөн дарак түзөлбөйт дейт. Ар жагынан кыйшык адамдар алдап баштады. Баягы жакшы адамдар көп алданып, көп түшүштү да. Андай адамдарды билем. Анан кийин ошол жакшы адамдар дагы бышык боло баштады. Өзүнө бышык болуп, баягындай боорукер болбой, алар дагы
баягы адамдарга эле теңелип калды да. Бирөөнү алдабаса дагы баягындай бирөө кыйналып турса бир нерсени бере кое турган эме болбой калды. Ажыратыш кыйыныраак эле болуп калды мындай жакшы адам менен жаман адамды. Эми ушул эми буларды адамдарды кантип анан кийин мурдакы калпына келтириш керек, кантип келтириш керек? Ошол жакшы адамдар ошо жаман болуп калган жок. Ошо жакшы адамдар азыр алданып калбайын, бирөөгө жем болбоюн деп эле бышык болуп жүрөт. Мына ушул баягы оңдогондун жолу да баягы алдамчы, сараң адамдарды бир иретке келтирсе эле берки жакшы адамдар өзүнүн калыбына кайтып келет. Жакшы адамдар көбөйөт. Ал үчүн катуу кол керек. Өзү бул жашоо эволюциядан турат. Өзү эркин коюш керек. Ошо эркин койгондо адамзат өсөт. Анан мындай кылып катуу кармап мындай кылганда дагы болбойт. Анда өсүү болбойт. Эми убакыт көрсөтөт. Бул жагын мен талдап көрө элекмин. Азыр эмне үчүн адамга адам жакшылык кылбай калды? Муну да таптым. Себеби адамдар жакшылыкка жакшылык менен жооп бербей калды. Ошондуктан адамдар адамдарга жакшылык кылбай калды. Бирөөгө жакшылык кылсаң, эртеси эле алдайт. Бирөөгө жакшылык кылып же мындай карызга бир нерсе берсең, кийин сен сурасаң бербейт. Берсең убагында кайтарып бербейт. Мына жакшылыкты баалабагандыктан адамдар бири-бирине жакшылык кылбай калганы ошол. Эң өкүнүчтүүсү ушул адат болуп баратат. Адат болуп баратканда бул норма болуп баратат. Алдамчылык норма болуп баратат. Менде кыйналбайт көбүчө. Мен жалгыз эмесмин, дагы кыйналган, ушундай ойлонгон адамдар бар. Норма болуп, бул алдаса мен деле бирөөнү алдайм да дейби? Бул деле мага окшош дейби? Ушундай норма болуп калды да. Алдаган, алдамчы, бирөөнүн акысын жеген ушундай адамдар элден чыгып калыш керек өзүчү. Өзү норма адамдарда, норма элде. Ошол адамдар элден чыгып калыш керек. Бирок андай эмес, ан сайын барктуу болот. Эми убакыт көрсөтөт, көрө жатарбыз. Биягын талдап көрбөдүм, чынын айтсамчы. Талдоо өтө кыйын. Жараткан өзү өзгөртөт, жараткан нуру жаасын. Бар болуңуздар.